Айына канча табасыз? 2000'den 3000'e чейин, 4000'e чейин доллар. Долларда 2000'ден тегерек болуп калат. Эми проблема бизге мусулмандарга халал эмес болгону проблеманы бир аз проблема кылат экен. 2000'den 3000'e чейин. Долларда. Долларда. Айлык 2000 доллардан 2,5 долларга чейин чыгат. Адамгерчиликтүү, бар жок нерсе условиялар каралган. Ойногула уткулат эми. Маска заводда иштейбиз, маска чыгарган. Айлык акыңар канча? Айлык акыбыз 2,5 доллардан 3 чейин. Айлык 2000 доллардың тегереги. Салам алейкум достор. Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Мусажан уулу Талайбек. Бүгүн биз Түштүк Кореядагы мекендештерден сурам жолоо кылабыз. Канча жылдан бери Кореяда жүрөт, эмне жумуш кылат, канча айлык, ошолорду тартабыз. Анда биз менен болуңуздар. Достор, бул менин биринчи видеом. Эгер туура эмес жерлери болгон болсо, катачылыктар болсо, туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Эгер сиздерде суроолор болсо, комментарийга жазыңыздар, ошол суроолорду биз мекендештерге беребиз. Анда эмесе видеону жакшы көңүлдүү көрүңүздөр. Салам алейкум. Алейкум салам. Кореяга келгениңизге канча болду? Бизге 8 ай болуп калды. 8 ай болот. 8 ай. Эмне жумуш кыласыз? Азыр тегирменде. Тегирменде иштейбиз. Жумуш кыйын эмеспи? Жумуш орточо эле. Кыйын эмес, жеңил эмес, орточо. Канча айлык аласыз? Айлыкты айтсак, долларда 2000'ден тегерек болуп калат. Россияга баргансыңар? Жок, Россияга барган эмеспиз. Анда Корея жакшыбы? Корея жакшы эле. Ооба, Корея. Жактыбы? Эми финанс жагынан жакты деген. Кореянын жакшы жагы, анан жаман жагы эмне болду? Мага баары эле жагып кетти, сразу эле. Тамак ашты, башка жагы жакты. Эми проблема бизге мусулмандарга халал эмес болгону проблеманы бир аз проблема кылат экен. Адан жакшы жагы эми тамактар пайдалуу ден соолукка. Ошол бир эле тамак аш халал эместиги эле кыйнаптыр да. Калган тил, Тилден ачуу. Ачуусу лично мага жакты, тамактарынчы. Тилден кыйналдык себеби биз 2 жыл мурун тил окуп тапшырганбыз да, адан бери корона болуп кыйла убакыт өтүп калып, тилди да бир аз унутуп калган үчүн кыйын болду. Мейли, рахмат чоң. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кореяга келгениңерге канча болду? 4,5 жыл болду. Эмне жумушта иштейсиңер? Трансформатор завод. Жумуш кыйын эмеспи? Жумуш жакшы, жеңил, салкын. Айлыгыңар канча? Айлык 2000 доллардан 2,5 долларга чейин чыгат. Россияга баргансыңар? Барып келгем Россияга. Россия жакшыбы же Кореябы? Корея жакшы. Корея Тынч да. Адамдар, адамгерчиликтүү. Айлыгы жакшы, эң башкысы эле ошол. Адамгерчиликтүү, бар жок нерсе условиялар каралган. Рахмат, ийгилик. Рахмат сизге. Салам алейкум. Алейкум. Кореяга келгениңерге канча болду? Кореяга келгенсе 4 жыл болду. Эмне жумуш кыласыңар? Маска заводда иштейбиз, маска чыгарган. Айлык акыңар канча? Айлык акыбыз 2,5 доллардан 3 чейин. Кореяда эң жаккан жери, анан жакпаган жери эмне болду? Бул жакта жаккан жери ошол биринчиден айлык акысы жакшы төлөнөт, убагына берилет. Жаккан жери ошол жагы. Жашоо условиялары жакшы түзүлгөн. Жакпаган жери болсо деген тамак ашы бир аз башына келгенде кыйналдык, көнө албай. Бирок ал деле өтө орчундуу маселе эмес, көнүп кетсе болот. Жакшы. Анда Кыргызстандан келем дегендерге кандай кеңеш бересиңер? Кыргызстандан келем деп аткандарга кеңеш келип иштеп кетсе жакшы. Бул жакта айлык акы башка мамлекеттерге салыштырмалуу бир кыйла жогору турат. Айлык акысына өзүнүн убагына төлөп, бүт жагы жакшы каралган, коопсуздук жагы иш кылып келип иштеп жакшы акча кылып бутуна туруп кетсе болот. Рахмат. Салам алейкум мекендештер. Азыр бул жакта көп мекендештер отурат, ошолордон сурам жолоо кылабыз. Общий салам алейкум. Кандайсыңар? Суроо бар эле. Келгениңерге канча болду? Келгенибизде 7 ай болду. 7 ай. Эмне жумушта иштейсиңер? Заводдо иштейбиз. Тамак аш чыгарган. Этикетка чыгарабыз тамак ашка. Айлык акы канча? Айлык акы 1,5-дан 2000 долларга чейин. Рахмат. Кийинкисине. Ушул эле суроолор. Assalamu алейкум. Канча болду келгениңерге? Келгенибизге 6 ай болуп калды. Ушул жылдын март айы келгенбиз.
Эмне жумуш кыласыңар? Биз өндүрүш тармагында келгенбиз, жумушчу виза болуп. Заводдо иштейбиз, трансформатор чыгарган заводдо иштейбиз. Айлык акы канча? Айлык акы эми иштегенге жараша өзү биздин негизги 8 саат бир күндөчү. Ошол 8 саат иштесек, бир айда 2000 доллардын айырмасы айлык чыгат. Жумуш кыйын эмеспи? Жумуш жеңил эле эми. Ушул элесиз. Келгениңер канча болду? Бизге жакында 8 ай болуп калат, буюрса. Эмне жумуш иштешсиз? Бизде азыр фермада тегирмен жакта. Айлык акы канча? Айлык акы 8 сааттык жумушта 2000 доллардын тегереги болуп калат. Кыйынчылык жокпу силерде? Бизде жок. Бизде Ушул элесиз. Салам алейкум. Келгениңер канча болду? 7 ай болуп калды. 7 ай. Эмне жумуш? Коробка фермада. Коробка. Айлык акы канча? Айлык акы 2000 доллардын тегереги. Кыйынчылык жокпу? Жакшы эле. Эле рахмат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Келгениңер канча болду силерге? Келгенибизге 3 айдан ашты бизге. 3 ай. Эмне жумуш иштешесиңер? Трансформатор чыгарган завод. Айлык акы канча? Айлык акы биздики да ошол 2000 доллардын тегереги. Иштегенге жараша. Кыйынчылык жокпу? Кыйынчылык жок. Салам алейкум. Ушул элесиз. Келгениңер канча болду? 8-ай болуп жатат азыр. Ушул жылдын январь айында келгенбиз. Эмне жумуш кыласыңар? Айнек заводдо айнек кесип иштейбиз. Айлык акы канча? Айлык акы 8 саат 10 саат иштеп 2000 доллар 2300 долларга чыгат. Кыйынчылык жокпу? Кыйынчылык кичине болот, бирок чыдаса болот. Мейли. Рахмат. Ийгилик баарыңыздарга. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кореяга келгениңер канча болду? Кореяга келгенибизге 7-8 ай болуп калды. Эмне жумушта иштейсиңер? Биз баннер чыгаруучу заводдо иштейбиз, упаковкада. Айлыгыңар канча? Айлык 2000 доллардын тегереги. Жумуш кыйын эмеспи? Эми оңой жумуш жок го дейм. Москвага салыштырмалуу жакшы. Кудайга шүгүр. Рахмат. Ийгилик. Салам алейкум. Кореяга келгениңизге канча болду? 5 жылча болду. 5 жыл. 5 жыл болду. Эмне жумуш кыласыз Кореяда? Бул жерде келгенде заводдо иштедим. Кийин азыр стройкада иштеп атабыз. Ошондой иштер болуп атты. Айына канча табасыз? 2000ден 3000ге чейин, 4000ге чейин доллар. Орто эсеп менен 3000. Кореянын эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок? Кореянын мыйзам жагы жакты. Элдер мындай тынч, жакшы. Россиядагыдай же биздегидей мындай уруш жаңжал жок. Мыйзам жагы жакты мага. Эмнеси жаккан жок? Жаккан эми кыйынчылык болуп атат азыр ошол жагы эле. Жумуш жагынан. Түшүнүктүү, рахмат чоң. Кореяга качан келгенсиз? 3,5 жыл болду. Эмне жумуш кыласыз Кореяда? Заводдо иштейм. Айлыгыңыз канча? Айлык 2000ден 3000ге чейин. Долларда. Долларда. Кореянын эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок? Анан кыйынчылыгы, жакшы жери. Кореянын удобствосы жакты, анан конечно акчасы жакты. Кыйынчылыктарданчы? Кыйынчылыктардан эми жумуштары көп деле жеңил эмес, оор. Эми мекениңди сагынасың, ошол кыйынчылык. Ошол эле? Ооба. Рахмат. Кореяга келгениңизге канча болду? 3 ай болуп калды. Кандай заводдо иштейсиз? Пластик заводдо иштейбиз. Айлык канча? Айлык 2000 доллар ашыгыраак. Россияга баргансызбы? Жок, али бар элекпиз. Барып успеть эте элекпиз, то есть. Россия жакшыбы, Кореябы? Корея жакшы го дейм. Жаңы келем дегендерге кайсыл жакты сунуштайсыз эми? Жаңы келем дегендерге Кореяны сунуштайм. Бирок Россияга барыш оңой болгондуктан көбү Россияга барат. Бирок Кореяга окуп убакыт көп кетип калат го, бирок Корея чем лучше. Россияга караганда. Жакшы. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Кореяда жүргөнүңүздөр канча болду? 3 ай болуп калды келгенибизге. 3 ай? Сыр болосо кандай заводдо иштейсиздер? Рекламный завод, краска менен рекламаларды чыгарабыз. Виза менен келгенсиздерби? Виза бар? Ооба, E9 виза менен келгенбиз. Жакшы. Сыр болосо дагы айлыгыңыздар канча бир айда?
бир айда 1,5 2 миң доллардай түшөт. 1,5 миң 2 миң? 2 миңге жакын. Жакшы. Жумуш кыйын эмеспи? Жумуш орто эле, жакшы эле. Жакшы. Корея жакшыбы, Россиябы жумушка? Жумушка Корея жакшы. Бул жакта айлык ал жакканда бир 2-3 эсеге көп төлөйт. Ошондо Кореяны сунуштайсызбы, Россияны? Көрөрмандарга деле ушу Кореяны эле сунуштайм. Кореяны эмнеси жакты сизге? Эмнеси жаккан жок? Корея бул жак өнүккөн шаар, бул жакта мындай жумуш кыласың, ар дайым сенде акча болот. Кыргызстанда андай деле эмес. Кээде акча болот, кээде болбойт. Бул жакта ар дайым акча болуп. Ошол жагы жакты. Жашоо шарт жакшы. Эмнеси жаккан жок? Тамак ашы бир аз кыйын болду бизге. Бир аз көнүк албай. Ошо тамак аштан эле кыйналдыңыз? Жумуш калган жактары жакшы? Жумуш. Тилчи? Тилди да үйрөнүп атабыз. Ошол аз тилди да бир аз үйрөнүп атабыз. Жакшы. Assalamu алейкум. Кандайсыңар? Бир аз сурамжылоо кылып атканбыз. Сиздерге суроо бар. Кореяга келгениңизге канча болду? 3 ай болду. 3 ай? Сизге деле? Эмне жумуш кыласыз? Арматура заводдо иштейбиз. Арматура? Айлыгыңыз канча? Айлык 3 миллион вон. Долларда канча болуп калат ошондо? Ошо 2 миң доллардын тегереги. 2 миң доллардын? Бирде 2 миң доллар чыгат да? Жок, эми жумуш көп болгондо ошондой, анан аз болсо азыраак. Россияга баргансызбы? Жок. Сиздин оюңузча Корея жакшыбы, Россиябы? Корея жакшы менин оюмда. Эмне себептен? Айлык маянасы да жакшы. Бар жок убакыты менен кыласың. Жакшы. Жаңы ар дайым туруктуу иш бар. Жаңы келем дегендерге кайсыл жакты сунуштайсыз, Россияны же Кореяны? Кореяга келгиле. Кореяга келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок? Кореяга ошо биринчи келгенде ошо убакыттардан кыйналдык. Кыргызстанда эркин жүрүп көнүп калгандыктан бул жакта бар жок сааты менен иштеп, сааты менен эс алып, ошондон кыйынчылык болду. Эмнеси жакты? Элдер бүт мыйзамга баш ийет, ошо мамлекет чыгарган закондорго баш ийип жашашат, ошол жакты. Тартип бар да. Жакшы, рахмат. Достор, видеодо кайсыл жеринде туура эмес жерлери бар экен, кайсыл жерин оңдош керек, ошол жөнүндө сунуштар болсо, же болбосо кандай видео тартыш керек сунуштар болсо, комменттерге жазыңыздар. Биз ошол жөнүндө тартабыз. Анда эмесе, кош болуңуздар.